Саламатсыздарбы, ардактуу катталуучулар, каналдын меймандары, кутман күн баардыгыңыздарга. Дагы бир пайдалуу видеону сунуш кылам бүгүн. Бул видеом Вьетнам бальзамынын дарылык касиети жөнүндө болмокчу. Бул бальзам илгертен эле баарыбызга белгилүү. Вьетнам мамлекетинен Советтер Союзуна 80-жылдын башында эле импорттоло баштаган. Ошол мезгилден баштап бул бальзамдын популярдуулугу жогорулаган. Бул ошол убактардан арзан болгон, арзан, жаңы препарат эл арасында чоң популярдуулукка ээ болгон. Врачтын көрсөтмөсү жок эле ар кайсы ооруларга колдонуп келишкен. Ошол даңкын азыркы күндө деле жогото элек бул бальзам. Бул бальзамдын составында жалаң нукура компоненттер бар. Ар түрдүү дары өсүмдүктөрдүн майлары бар. Гвоздика гүлүнүн майы, эвкалипт жалбырагынын майы, жалбыз майы, ментол майы, ментол, камфора, парафин, вазелин бар составында. Ошол нукура компоненттердин жардамында, натыйжасында ооруган жерлерди басат. Ысытуучу, ооруну басаңдатуучу касиетке ээ. Булчуң ткандарын жумшартат. Кайсы ооруларга колдонулат? Мигрен болгондо, баш катуу ооруганда, ринитте деген суу көтүп мурун акканда же мурун бүткөндө, кулак ооруларында, моон ооруларында, чымын-чиркей чакканда колдонулат. Баш ооруганда чыкыйдын эки чекесине, каштын эки чекесине гана бир аз коюу керек. Мурун акканда, суу көтүп мурун акканда каштын ортосуна, эки каштын ортосуна коюлат. Мурундун таноосунун эки жагына тиш ооруганда коюлат. Чымын-чиркей чакканда чиркей чаккан жерге коюлат. Жөтөлдө көкүрөккө коюлат. Көкүрөккө, далынын эки ортосуна коюлат. Ооруган жерге кан айланууну жакшыртат. Кан жакшы айлана баштайт ооруган жерге койгондо. Бул бальзамды биринчи текшерип коюу керек. Аллергия болбогон адам кеңири колдонсо болот. Аллергияны кантип текшеребиз? Билектин ички бетине бир аз дандын башын алып, бир аз сыйпап коюу керек. Эгер кызарып кычышпаса, кое баштоо керек. Бир нече саат өткөндөн кийин дагы кайталап коюу керек. Бул бальзам өтө көп сыйпап алганга болбойт. Кожанын сыртына гана колдонулат, акупунктуралык гана точкаларга. Көздүн ичине түшпөш керек, этият кылуу керек. Жаш балдарга жыттатып гана коюу керек. Жаш балдарга сыйпаганга болбойт бул бальзамды. Дагы бир ушуну коюунун дагы бир методу бар. Мурун бүткөндө кулак чуккан палочканы алып, тийгизип күкүрт менен жагып, мурундун бир таноосун жаап, катуу тартып жыттоо керек. Андан кийин дагы күйгүзүп, өчкөндөн кийин экинчи таноону жаап, мурдун дагы катуу дем алыш керек. Мына ушундай дагы бир ыкмасы бар. Бул бальзамды